кыргыз тилинде род түшүнүгү керек болсо бул сөздүн котормосу жок. Женский род, мужской род дегенчи. Мисалы, мугалим, мугалима, муслим, муслима, хафиз, хафиза, ушул сыяктуу абдан көп сөз жанагы кыргыз тилине которулбастан, кыргыз тилинин эрежесин эске албастан биз эки формадан сүйлөп атабыз. Жок. Кыргыз тилинде директор, директриса айырмасы жок. Биз экөөнү тең директор, мүдүр деп айтабыз. Ошол сыяктуу эле муслима, мусулман, муслим деген түшүнүк жок. Кыргыз эркекке да, аялга да мусулман деп кайрылат. Дал ушул сыяктуу эле устаза, устаз деген түшүнүк жок. Эркекке, аялга дагы биз устаз деп кайрылабыз. Бул кыргыз тилинин өзгөчөлүгү. Иш кагазда дагы кездешет. Жана төрайым, төрага деп кездешкени менен сөздүк кепте. Бирок жазууга келгенде эркек аялды карабастан төрага деп кайрылабыз. Ага лейтенант деп карабыз. Ага окутуучу деп карайбыз. Себеби бизде род түшүнүгү жок. Ушул сыяктуу эле анча мынча грамматикалык өзгөчөлүктөр дагы кыргыз тилине таасир берип жаткан чак.